Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтүлө турган тема кара мончок карагат. Смородина, черная бусинка. Сабактын максаты ырды текст аркылуу тил жаттыктырабыз. Жер жемиштерди сүрөттөп, сөз өстүрүп оозеки кебибизде колдоно алабыз. Диалогдун негизинде кырдаал боюнча сүйлөшүүгө үйрөнөбүз. Ырды ырдап, кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыгабыз. Жер жемиштерди үзбөй сындырбай өстүрүү үчүн көп эмгек жумшала тургандыгын түшүнөбүз. Ырды көркөм окугула. Карагат чие бадамы, чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Ырдагы белгиленген сөздүн айтылышына жана жазылышына көңүл бурабыз. Чие жазылганда е тамгасы менен жазылат, ал эми угулганда й жана тамгасы менен угулат. 3 тамга 4 тыбыштан турат. Кана балдар, сөздөрдү жана сөз айкаштарын эстериңерге туткула. Майда, Мелкий, кычкыл, кислый, таттуу, сладкий, ачуу, горький, өсөт, растет, бадал, кусты, тоголок, круглый, бышкан, созревший. жегиң келсе үзүп же, Хочешь кушать — сорви, сындырганың жарабайт. но не ломай ветки. Кийинки тапшырмада балдар таблицаны пайдаланып, жер жемиштерди сүрөттөп жазабыз. Тышкы көрүнүшү кандай? Түсү кандай? Даамы кандай? Мисал үчүн карагат кичинекей, тоголок, түсү кара, даамы кычкыл, жер жемиш. Ал тоодо, бакчада өсөт. Муну пайдаланып силер экинчи сүрөттү сүрөттөп өз алдыңарча жазгыла. Кана балдар, кийинки тапшырмага өтөбүз. Роль оюну ойно. Диалог. Бакчада. Акылай менен Чыпалак баланын диалогун окуп жана улантабыз. Акылай: Чыпалак бала, сен бакчаңда кандай жемиштер өсөт? Чыпалак бала: менин бакчамда кулпунай, бүлдүркүн, карагат өсөт. Акылай: Чыпалак бала, карагат кандай жемиш? Чыпалак бала: карагат кичинекей, тоголок, түсү кара, жемиш. Кана балдар, мындан аркы диалогдо Акылай менен Чыпалак бала да кандай деп сүйлөшөт? Өзүңөр улантып көргүлөчү. Кана балдар, анда биз карагат деген ырды угуп көрөлү. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегиңди эли келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Тоого балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Ыржактыбы балдар? Мына балдар, карагаттын витамини көп. Жемиш, аны сындырбай, жакшы багып, өстүрүп жегиле. Кана балдар, бүгүн сабактан эмнени үйрөндүк? Карагат жөнүндө ыр окуп, ырдаганды үйрөнүп алдык. Мөмө жемиштерди сүрөттөдүк. Алар кайда өсөөрүн билип алдык. Бакча деген сүйлөшүү кырдаалы боюнча сүйлөштүк. Эми балдар, ушул тема боюнча үйгө тапшырма 3-чү көнүгүүнүн ВГ тапшырмасын сүрөттөп жазасыңар. Жана карагат деген ырды жаттап аласыңар. 5-чи дептерибизге сөздүктөрдү жазып жаттайбыз. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү.